социалдык пакет төлөш керек. 210 миң сом. Ошол төлөнгөн убагында. Ош облусунун коллегиялык жыйынында Араван районундагы 3 айыл өкмөтүндө ижарага берилип кеткен 1000 гектар жердин мыйзамдуулугун текшерүү маселеси көтөрүлдү. Бул боюнча тиешелүү органдарга документтер жөнөтүлүп, иликтенмей болуп турат. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов Араван районундагы айыл өкмөттөргө ижарага берилген жерлер жана төлөнбөгөн салыктарды көзөмөлгө алуу тапшырмасын берди. Сиздерге канча ошол гектар 200 гектар канча аренда плата төлөш керек? Bir yıldan tölemeye tutalım. Da siz daha can dayandınız o şeyleri var. Ne için şu meselenin kulağında kötü çıkmayısınlar? Şu yerleri açsana ki şu mesele kötü çıkmadı. O şeyler sizdeki 200 hektar. Töpek organ ayrı. Sizde daha 300 hektar var. Sizde daha o şeyler görünüş. Tamam mı? O şey investorları tanıyorsunuz siz daha. Görgen emesiniz. Tüzülgөн kelişimleri kötөр, emne üçün surabайсыңар болот. Аренда плата эмне үчүн төлөбөсүңөр, жер салыгын эмне үчүн төлөбөсүңөр дебесиңерби? Социалдык пакет эмне үчүн бербесиңер деп. Же силер бюджетиңер жакшы болсо, акча каражат жетишет бардыма. Экология жана жер суу башкармалары тарабынан жердин кыртышы, жайыттын кыртышы бузулгандыгы боюнча дагы жана тийиштүү ыйгарым компетенттүү орган тарабынан да так иликтенип чыксын деди. Ошол боюнча тийиштүү корутунду чыгаруу боюнча областтык башкармаларга да тапшырма берилди. Ал эми жана соц пакеттер боюнча муну айыл өкмөттөр иш алып барат. Так келишимдер кандай түзүлсө ошол алкакта. Ал эми мыйзамдуулук боюнча жана ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары да айтты, Данияр Төрөбаевич. Ал да айтты, ошол мыйзамдуулук боюнча тийиштүү укук коргоо органдарына беребиз деп. Ошол анан эми райондук жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы катары, аким катары эми биз келишим негизинде кандай түзүлгөн, ошонун негизинде кандай соц пакеттерге канча төлөнүш керек эле, ошол боюнча кандай чегерүү болуш керек жергиликтүү бюджеттерге жардам катары. Аны биз тыкыр көзөмөлгө алабыз. Буга чейин Ош облустук мамлекеттик администрациясы атайын комиссия түзүп, район шаар айыл өкмөттөргө текшерүү жүргүзгөн. Анда 46 айыл өкмөт, 3 мэрияны, 6 райондук администрациянын ишмердүүлүгүнө баа берилген. Анын жыйынтыгы бүгүн Ош облусунун коллегиясында айтылып, бир катар жетекчилерге тийиштүү эскертүү, сөгүш берилип, айрымдарын жумуштан алуу сунуштары жөнөтүлдү. Жаңы дайындалып келгенде мен айткам баарыначы, биз жаңы багытта башкача метод менен иштейбиз депчи. Себеби баардыгы эле күтүп жүрүштү. Мурдагы жетекчилер кандай иштесе, булар дагы айта берет, ушундай эле иштер боло берет деген ойдо болушту да буларчы. Бирок ошого карабастан текшерүүнү жүргүзүп, мынакей текшерүүнүн жыйынтыгын мына бүгүнкү күндө алып чыктык. Ошо текшерүүнүн жыйынтыгында 12 айыл өкмөттү азыр акимдерге биз сунуш бердик жумуштан кетирүү боюнча. Бир мэрди. Ал эми калган айыл өкмөттөргө ошол өздөрүнүн мыйзамды бузгандыгы боюнча сөгүш жарыяланды, калгандарга эскертүү берди. Ошол эле мезгилде райондук администрациянын башчылары акимдерге дагы ошолорду жакшы көзөмөлгө албагандыгы үчүн аларга дагы тийиштүү эскертүүлөр берилди. Облуста январь-март айларында жалпы мамлекеттик казынага түшүүчү салыктардын жана жыйындардын план тапшырмалары 60,9 миллион сомго көп жыйналып, өсүү ыргагы өткөн жылга салыштырмалуу 109,1%га жетти. Аймакта салык боюнча планды 4 гана району аткарган. Калган Кара Суу, Ноокат жана Өзгөн району 100% аткарылган эмес. Биз бүгүн 3 айдын жыйынтыгы менен чогулуп отурабыз. Мурда Бишкектен жылдын аягы менен келип жүрсөк, азыр жаңы системаны киргизгенге аракет кылып атабыз. Анткени берилген тапшырмалар убагында аткарылыш керек. Аны үчүн область менен Бишкектин ушу региондор менен коммуникация тыгыз болуш керек да. Эми иштебеген адамда гана кемчилик болбойт. Иштеген адамда дайыма сөзсүз түрдө болот кемчиликтер, бирок ал кемчиликтер мында өтө чоң, өтө коркунучтуу кемчиликтер эмес. Анын бардыгы оңдоп иштеп, үстүнөн иштеп чыкса болот. Биздин районубуз боюнча ушу аткаруучу тартип боюнча 3 айыл өкмөткө алардын кызмат ордун кароо боюнча айтылды. Азыр мен өйдө айтып кеткендей, атайын өзүбүздүн комиссиябыз бар. Ошол комиссия карап чыгып, анан
эми тийиштүү кадрдык маселелерге чыгабыз. Жыйындын соңунда облус башчы Зиядин Жамалдинов район шаарлардын башчыларына президенттин жарлыктарын, министрлер кабинетинин токтом буйруктарын, ар биринин аткарылышын жеке көзөмөлгө алып, андагы белгиленген иш-чараларды өз мүнөтүндө ишке ашырууну тапшырды. Анын аткарылышын 6 айдын жыйынтыгы менен сурай турганын кошумчалады. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.